Урматтуу сот отурумунун катышуучулары, биз тараптардын позицияларын жана үчүнчү жак катары тартылган мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн түшүндүрмөлөрүн уктук. Ушуну менен Максатбек Мергенбаев Жорокуловдун иши боюнча материалдарды изилдөө аяктады деп эсептелинет. Корутунду сөз сүйлөө укугу берилет. Урматтуу Самат Кыштыбекович, трибунага өтүңүз, сизге корутунду сөз укугу берилет. Урматтуу төрага, урматтуу Конституциялык соттун судьялары, биз талкуулаган конституциялык мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр, кошумча талаптар негизинен судьяларга карата жогорку кесипкөйлүүлүк, компетенттүүлүк, жоопкерчилик менен бирге тийиштүү иш тажрыйбасынын болуусу боюнча талаптарды коюу негиздүү болуп эсептелет деп эсептейбиз. Анын натыйжасында сот тутумунун сапаттын жогорулашына, жарандардын укуктары менен эркиндиктеринин корголушуна жана сот адилеттигине ишенимдин бекемделишине чоң өбөлгө түзүлөт деп эсептейбиз. Жогорудагылар негизинде Кыргыз Республикасынын Конституциялык соту жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 34-күнчү беренесин жетекчилик алып, Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын Конституциялык мыйзамынын 19-чу беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын анын 3 жылы 1-инстанцияда жана 2 жылы 2 инстанцияда судьялык стаж бар деген бөлүгү Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 37-чи беренесинин 3-чү бөлүгүнө, 56-чы беренесинин 2-чи бөлүгүнө, 94-чү беренесинин 3-чү бөлүгүнө жана 95-чи беренесинин 5-чи бөлүгүнө ылайык келишин текшерүү жөнүндө жорокулуктун өтүнү үчүн канааттандыруусуз калтырууну өтүнөбүз. Ушуну менен жаран Максатбек Мергенбаев Жорокуловдун Кыргыз Республикасынын судьяларынын статусу жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамынын анын 3 жылы 1-инстанцияда жана 2 жылы 2 инстанцияда судьялык стажы бар деген сөздөр менен баяндалган 19-чу беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-абзацынын конституциялуулугун текшерүү жөнүндө кайрылуусу боюнча ишти кароо аяктады деп эсептелет. Сот чечим чыгаруу үчүн кеңешме бөлмөсүнө кетет. Туруңуздар.